Siz баягы Баткендеги өзгөчө статус берилген боюнча 4 жылдан бери айтып атасыз. Жаныңызда Каныбек Капашевич бажак акча табылат, Баткенге неге табылбайт деп 4 жылдан бери айтып атат. Силер мыйзамды иштеп, бул жерден токтом кылып берген комитеттин токтомун аткарбай атат өкмөт. Азыр биз эми өкмөт деп өкмөттүн тормуздагандан, булардын шалакылыгынан, булардын мыйзамдарды карап бизге жөнөтпөгөндүгүнөн эмнеге кеч калдырышыбыз керек? Мейли бул полковник генералдарды узартуу боюнча мейли буну карайлы. Деги эле өзү өкмөт бүгүн бүт элдин мыйзамдардын иштелишине, тездешине каршы болуп атат. Мына жаңы факт. Видеокамералардагы баягы тартип бузуулар, штрафтарды азайтуу боюнча 1,5 айдан бери көз боемочулук кылып, кече эч нерсе өзгөртпөй алып келди. Мына өкмөттүн акыбалы. Азыр бул мыйзам боюнча маалыматыбыз жок деп келди буларчы. Туурабы? Эмне үчүн булар бул мыйзам боюнча маалыматы жок, талкуулап, кортундап келбесе, кайра биз булардын айтканы менен жүрөшүбүз керек депутаттар. Регламент ошондой да Шайлоо Карыбекович. Регламент болсо булар регламентти билем. Булар иштеш керек да, караш керек эле да. Канча убакыт болду бул? Туура, иштеш керек. Эми бизде регламентте өкмөттүн корутундусу жок, уже пленарныкка биринчи окуяда чыгара албай калабыз да. Бул керек. Өкмөт эми ошого мушуну айтып атпайбы? Ирина Юрьевна, давайте вот так договоримся. Давайте, Нурбек Өмүрбекович, сиз бир жумага чыгып турбайсызбы өзүңүз эле? Мен ушу гениş таптын эмесин айтайынбы? Буга чейин мен сүйлөшкөм, булар без замечания беребиз деген. Жок, азыр айтып атпайбы бул жерде? Азыр булардын билбейм, 2 күндө эле булардын эмеси өзгөрүп калды. Ошон үчүн бул жерге чейин сүйлөшүп алсаңар жакшы болмок. Булар үчүн бир эки маселе айтып коеюнчу. Булардын өзү билебиз да, булар ал эмес баягы мурун Миноборона болуп жүргөндө гениş тап кылганда булардын өзүнүн позициясы жок булардыкычы гениş таптыкы. Ал эмес ар бир нерсени айтып коеюн. Угуп коюңузчу мен. Угуп коелу. Булар мисалы мына өткөндө дагы мисалы чек арада ушундай бир жаңжал болуп кетти, туурабы? Ошол боюнча биз вопросту буга чейин да көтөргөн жокпуз. Эгер ошол жерден киргенден кийин башка мамлекеттики ошондо мисалы ошо границадан кирди, погранслужба турду, погранслужбадан кийин ким жооп бериш керек эле? Мына силер Министерство обороны жооп бериш керек болчу. Ошол жерде отурасыңар, оосуңарды ачыпчы. А жерде деген мыйзам бар. Чек арага кирдиби, биздин территорияга кирдиби, министр жооп бериш керек. Анан главнокомандующийдин немесин, приказын укпайчы. Бу жерде мыйзам бар. Мыйзам жанында силерге иш кошпош керек Миноборонага. Мондай айтайын силергечи. Буга чейин учупкай келгенбиз. Биринчи очередь силер жооп бересиңер. Чикирак экен колдоп да талкуулап чыгышыбыз керек. Бирок баягы улап кетейин баягы мен жетишпей калдым. Бекболот Абдыганиевич, Баткен деп атабыз. Мындай турмуштук суроолорду берейинчи. Баткенге бүгүн канча финансы топтолду? Баткенге өзүңүздөр жакшы билесиздер, өкмөт тарабынан 700 миллион сом акча бөлүнгөн, андан тышкары баягы ачылган шөптөр. Эмнеге деп бөлүндү 700 миллион? Инфраструктураны, социалдык объектилерди калыбына келтирүү боюнча. Турция тарап кылып беребиз деп атпайбы өртөлгөн үйдүн баарын? Турция тараптагы мына кече башташыптыр, алар 100дөн ашык үйдү калыбына келтирип беребиз деп, ал ишин башташты алар да. Андан тышкары Баткендин өкмөттүн өкүлчүлүгүнүн шотунда 80 миллион акча дагы топтолуптур. Бул баягы гуманитардык жардамдан сырткары чет өлкөлөрдөн келгендерби? Бул чисто өзүбүздүн жарандар, башка жарандардан чогулган акчалар жана 700 миллион бюджеттен берилген акча. Ошол айтып атам го. Чикагодан, Россиядан, Турциядан келген, биздин мигранттардан келген жалпы канча болуптур ошондо? 80 миллион. Ким көзөмөлдөп атат азыр буну? Ал өкмөттүн Баткен областындагы өкүлчүлүгүнүн шоту, ошол өкүлчүлүк өзү көзөмөлдөйт. Минфинден бирок центральный казначействодон дагы көзөмөлдө турат. Атайын комиссия түзүлдүбү же дачасы окшоп жок болуп кетеби? Жок болбойт, бул акча бардыгы ачык айкын эле болот. Жок. Ошол ким көзөмөлдөп атат айтпайсызбы? Баткендин өкмөттүн Баткендеги өкүлчүлүгү губернатор ошонун шотунда турат. Бюджеттик кодекс боюнча, бюджеттик мыйзамдар боюнча ошол өкүлчүлүк гана акчаны коротууга распоряжение бере алат. Бирок бардыгы жол жобонун туура болушун финансы министрлиги көзөмөлдөп турат. Акыркы суроом,
Баткенге өтүп аткан ГСМдер Тажикстанга өтүп аткан боюнча маалымат берип коюңузчу. Өткөндө күн эмеде салык инспекциясынын кызматкери маалымат берди эле, ал жерде 26 заправка бар экен деп. Биз өзүбүз да барып көрүп келдик. Азыркы күндө бир да заправка иштебейт экен, бардык заправкалар өрттөлүп. Заправка иштеп атабы, иштебей атабы деп суроо бербей атам. Баткен аркылуу Тажикстанга ГСМдердин өтүүсү боюнча маалымат бериң. Азыркы күндө бир да ГСМ өтпөйт. Токтоду? Өкмөт тарабынан чечим кабыл алынып, запрет болгон. Рахмат. Рахмат. Кийинки сөз Мекенбек Акимов.